Урматтуу мусулман бир тууганым, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан: "Ваттaqi da'watal mazlum fa innaha laysa baynaha wa baynallohi hijab." Силер эмнеден зулум кылынган, зулумга кабылган адамдын дуасынан, анын батасынан корккула, сактангыла, анткени аны менен Аллах Тааланын ортосунда парда жок деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, зулумга кабылган адамдын дуасы сөзсүз түрдө кабыл болот. Аллах аны сөзсүз кабыл кылат. Буга мисал катарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көргөн муундардын биринен мисал келтире кетели. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын 10 кишини бейиш менен сүйүнчүлөгөн. Мына ошолордун биринин аты Саад радияллаху анху болгон. Күндөрдүн биринде Марван бин Хакамдын падышачылык, мындайча айтканда жетекчилик доорунда Марвандын жанына бир аял келип, ушул пайгамбар бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахабанын үстүнөн арызданып мынтип айтат: "Гасабани арди." Бул киши, бул сахаба менин жеримди тартып алып койду. Алып койду дегенде, жанагы падыша кайрылып сахабага Саад разияллаху анхуга мынтип айтат: "Алима гасабтаха ардаха." Сен эмне себептен мунун жерини тартып алып койдуң? Эмне себептен мунун акысына кирдиң дегенде, бейиш менен сүйүнчүлөгөн сахаба көзүдөн жаш төгүп, башын чайкап, башын кыймылдатып мынтип айтат: "Валлахи ма кана ли ан адримаха ба'да ан сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул: Ман игтасаба шибра ардин туввиқаху мин саб'i ардин." Аллага ант дейт: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын төмөнкү сөзүн мынтип айтканын уккандан кийин мен эч качан зулум кылбаймын" дейт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан дейт: "Кимде ким бир карыш жерди, башкача айтканда кичинекей бирөөдүн жерине кире турган болсо, бирөөдүн акысына кире турган болсо, ошол кичинекей бир карыш жер үчүн кыямат күнүндө анын 7 кабат жерди анын үстүнө жүктөлөт" дейт. Ага азап катарында 7 кабат жерди анын мойнуна жүктөлөт деген хадисти укканмын дейт. Андыктан мен бул аялдын жерини мен тоноп алган эмесмин дейт. Дейт да сахаба ыйлаганча өзүнүн сөзүн улантып айтат: "Менин жеримди мунун жериге кошуп бергин, менин кудугумду мунун кудуктарына кошуп бергин, менин курма бактарымды дагы ушул аялга бергин" дейт. Бирок дейт, эгерде бул аял жалган сүйлөгөн болсо, Кудайым бул аялдын көзүнү сокур кылсын, мына ошол жеринде өлтүрсүн дейт. Күндөрдөн күн өтүп, жанагы аял көзүнүн зрениясын жоготот биринчи. Эң биринчи сокур болот. Өмүрүнүн акырына барган кезде жанагы кудуктун ичине түшүп өлөт. Сууга барат да суу алайын деп туруп, ошол жерге түшүп кетип өлүп калат. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул зулумга кабылган адамдын, жок жерден жала жабылып зулумга кабылган адамдын дуасы. ИМАМ Ахмад рахматуллаху алейхи дагы шундай окуясы бар. ИМАМ Ахмад рахматуллаху алейхинин туткунга алынуусуна, зулумга кабылуусуна, камчылуусуна себеп болгон ким болгон? Аби Дуат деген болгон. Аби Дуат бул ошол Мутасим деген падышанын эмеси жакын адамдардын бири болгон. Ошол жерде ИМАМ Ахмад рахматуллаху алейхи ушунчалык зулумга кабылган кезде өзүнүн алаканын жайып Кудай Таалага кайрылып: "Я Хай я Кайюм", Кудай Таалага кайрылата: "Аллахумма аннаху заламани фахбисху фи жисмихи." О Кудайым, бул мага зулум кылды. Аби Дуат мага зулум кылды. Муну өзүнүн денесинде камап койгон. Ва алзибху, сен буга азап бергин дейт. Алымдарыбыз айтышат: Абу Дуат өлүүнүн астында паралич болду дейт. Жарымы кургап калды. Жарымы иштейт, жарымы кургап калды дейт. Адамдар ага зыяратка келген кезде ал букалар мөөрөгөндөй мөөрөп турат эди дейт. Алымдар ага кайрылып айтышты дейт: "Сага эмне болду? Эмне себептен сен мындай нерсеге кабылдың?" дегенде Абу Дуат айткан экен: "Даъватул имам Ахмад асабатни." Имам Ахмадтын дуасы мага жетти. "Амма нисфул айман фа валлахи лау вака алейхи зубабун лакаанна жибалуд дуnya сакатат алейхи." Аллага ант,
Менин жарым бөлүгүм дейт. Эгерде бир чымын кона турган болсо, бүт дүйнөнүн тоолору анын үстүнө түшкөн сыяктуу оорийт дейт. Ва амма нисфул ахар, ал эми экинчи жарымын боло турган болсо, фа валлахи лау куризат бил мақарис ма ахсасту аламан. Эгерде кайчыл менен кесиле турган болсо, мен аны эч бир сезбеймин дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул зулумга кабыл кылган адамдын дуасы. Ошондуктан зулумга кабыл кылган адамдардын дуасынан сактануу үчүн биз башка адамдардын акысына кирбейли, алардын акысын жебейли, жетим жесирлердин акысын жебейли. Бардыгыбыз адилеттүүлүк менен бири-бирибизге көмөктөшүп, бири-бирибизге жардамдашып, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, бири-бирибиздин акыбызга кирбей жашайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.